Токмокто эгиз уулдарды төрөгөн эненин бир баласы чарчап калды. Бирок буга жаш келин ишенбейт. Себеби экөөнү тең колуна алып эмгизгенин айтат. Ал эми дарыгерлер чарчап калган ымыркайдын сөөгүн өлүкканада деп ата-энеге көрсөткөн эмес. Бул тууралуу жабыркаган келин кайда барып акыйкат издээрин билбей укук коргоочу Рита Карасартовага кайрылган. Токмок шаарынын ооруканасынан эгиз 2 уул төрөгөм. 1,5 суткадан кийин бирөөсүн температура болуп жатат деп алып кетишип, 1 сааттан кийин чарчап калды деп коюшту. Эмне болуп чарчаганын сурасак түшүндүрүп бере албай коюшкан. Милиция чакырып дагы баланы ала албай койдук. Ошону менен мен баланы көрбөй калдым. Моргто деп алдап коюшуптур. Эртеси жолдошума баланы больницанын ичинен эле алып чыгып беришиптир. Эмне болуп чарчаганын билели деп вскрытияга бергенбиз. Корутундуда ичтен өлүп төрөлгөн бала болуп чыкты. Менин балам тирүү төрөлүп, эмчек эмип жанымда жаткан. Бизге берген бала менен менин баламдын рост, вес, окружность головы, окружность груди баары тең дал келген жок. Ошонун баарын көрүп билип туруп, биздин милициялар эч чара көрбөй жатышат. Барбаган, кайрылбаган жерибиз калган жок деп кат жазган укук коргоочуга. Жаш эненин айтымында анын баласын аборт кылынган балага алмаштырып салышкан. 8 айдан бери чындык таппай жүргөнүн айтып өксүйт. Мен жүрөгүм менен сезип жатам, балам тирүү, бирөөнүн колунда чоңоюп жатат дейт айласын таппаган эне.